бирөөдөн бир нерсе сурайын десең, чындык менен эле жандай туура ойдо эле сурай бер, жашырбай деген мааниде да. Баягы жаман эл болбойт, жаман адам болот дейт го. Ошол сыяктуу улуттун арасынан ар кандай адам чыкат да. Ошо бир нерсени эптей алсаң, ошол сеники деген да. Болжолдуу түрдө чапанчаңга камчы чапса, көйнөкчөнгө доо кетет. Мисалы бир эле адам көп адамды жаман көрсөтүп коюшу мүмкүн деген маани болуш керек, ошондой түшүнөм. Чапанчаңга камчы чапса, көйнөкчөнгө Доо кетет. дуу кетет. Эми баягы жакын тууганына мындай катуу сөз тийип атса, анын беркинин ичи зыркырап ооруганы маанидеби, ошондой окшойт дейин да. Чапанчаңга камчы чапса, көйнөкчөнгө доо кетет деп туруп. Мына эми мындай салыштырып караганыбызда экөө тең кийим, чапан дагы кийим, көйнөк дагы кийим. Бирок карап келгенде кайсынысы кымбат? Албетте чапан кымбат. Кайсынысы калың? Албетте чапан калың да. Анан эми ошол калың чапанды кийип алган адамды камчы менен чабып атсаң, кандайча бул көйнөкчөнгө доо кетип калат деген суроо туулушу мүмкүн да. Бул мааниси талкууга алынып жаткан макалдын мазмуну өтө терең жана негизги айтылып жаткан сөздөн башка окуяны кыйытма мааниде сүрөттөйт. Чапан адатта барктуу, дөөлөттүү, бай адамдар кийүүчү кийим, ал сууктан коргоп калбай кийген кишинин мал дүйнөсүнөн кабар берип турган. Кыз алышып, уул үйлөп мамиле түзгөн кыргыздар кудалар менен жылуу мамилени бышыктап, карым-катташты чыңдоо үчүн ар кандай мал терисинен ичилик менен жасалган чапанды тартууга беришкен. Албетте күчтүү, бай, кудуреттүү адам анча-мынча соккуну тогото бербейт. Бирок ошол эле камчыны алсыз, жерге наны жок, араң жүргөн адамга чапса, сөөк сыздатары мүмкүн. Дал ошол сымал эл арасында кандай чыр болсо да, арабасын араңдан сүйрөп жүргөн адам көбүрөөк запкы тартат деген ой. Берде айта турган маани башка. Сөз неме жөнүндө болуп атат. Мисалы ошол чапанчаңга камчы чапса дегени бул мындай мартабалуу, даражалуу, бай адамга деген билгизип атат да. Мына ошого мындайчында алардын ортосунда, ошолордун белгилүү адамдардын, даражалуу адамдардын ортосунда, хандардын бектеринде эле айтайын, ошолордун ордунда чыр-чатак болуп калганда зыян тарта турган карапайым эл. Ошо карапайым элди көйнөкчөн деп атат да. Урушту булар баштап кое берет. Бирок ким азабын тартат, ким кырылат? Ошо карапайым эл. Ошо көйнөкчөнгө доо кетет деген мына ошо.